Assalamu alaikum, урматтуу KJ Кабардын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кандайсыздар? Биз бүгүн Чүй облусундагы Сокулук районуна келдик. Ушул жерден сатыла турган дагы бир үй бар экен, чоң сарай менен. Дареги мындай. Бишкек шаарынан келгениңиздерде Сокулуктун центрине жетпей, Часпиктин буруму бар. Мына жер Часпик деп аталат. Баарыңыздар жакшы билесиздер. Ушул эле Часпиктен ылдый тарапка Селекция 1-май айыл тараптарына түшүп кетесиздер. 4 километрде жүрсөңүздөр 1-май айылында сатылуучу үй. Мына жерде Кристалл, Азат деген автомойкалар турат, ушул жакка кирип кетесиздер. Эгер Сокулуктун центринен Беловодский тараптардан бери келсеңиздер, анда мына ушул Часпиктен эле сол тарапка бурулуп киресиздер. Туугандар, азыркы Часпиктин бурумунан 4 километрдей жүрүп келсеңиздер, мына ушул 1-май айылына келесиздер. Бул жагында мынакей садик, өйдөсүндө мектеп. Мына ушунун маңдайына эле Чимирие көчөсү менен дал мына ушул машина бурулган тарапка бурулсаңыздар, бир 200-300 метр жүрсөңүздөр сол тарапка жол кирет. Анан ошол көчөнүн эң аягындагы үй сатууга коюлуп атат. Туугандар, сатыла турган үйдүн жанына келип калдым. Кунт коюп көрүп туруңуздар. Аябай сонун салынган үй экен. Бул Чимирие көчөсү азыркы садиктен бурулгандан кийин эле бир 200-300 метрдей эле келе берет экенсиздер бери. Анан мындай бир аз кайрылып туруп келсеңиздер, эң акыркы үй экен. Мына ушул Чимирие көчөсүнүн төрүндөгү дал мына ушул конверт жабылган үй сатууга коюлуп атат. Ассаламу алейкум. Байке кандай, жакшысызбы? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Орозулар кабыл болсун. Бул Чимирие көчөсү канчанчы үй болуп калат? 38 дегенде ошондой. 38-чи даректеги үй. Участок канча сотка чыгат? 12 соток участок. 12 соток. Акыркы жер экен. Бунун үйдүн төрүндө болсо суу өтөт дедиңиз, полевной суу өтөт дедиңиз. Үйгө кеңири суу. Кеңири. Өзүнүндө суу бар чыгар. Өзүңүздөрдөн суу бар. Биз эми жакыныраак бара берели. Мына жак болсо уже кошунанын үйү. Мына дал туштагы үй. Мына ушул үй сатылат. Коргонду көрүп турасыздар. Айланасы тосулган. Лис менен тосулуп тур, мынакей. Көрүп турасыздар. Үйдү зыңкыйта салгансыз го, бул качан бүттү үй? Бүткөндө 3 жыл болду. 3 жыл болгон. Жаңы үй экен да демек, Жаңы. Канча салгансыз? 11-ге 10. 11-ге 10. Мунягы 10 экен, Биягы 10, тиягы 10. Мына күн чыгыш тарабы туугандар. Терезелер бүт күн тие турган тараптарга коюлган экен. Түштө да күн тиет экен, күн батышта дагы күн тиет экен. Жакшы, 11-ге 10 деп айттыңыз, Мына бул жагы дагы аябай кенен. Бул жактан адам басып кирип кетсе да болот экен, машинаны бул жакка токтотсо дагы болот экен. Сонун 12 сотка 4 бурчтук жер экен, Сарайлагым бар дедиңиз, Сарай бар. Жүрүңчү анда бир үйдүн алдына өтүп көрөлүчү. Ушак менен эле кире беребизби? Киребиз. Документтери кандай бул үйдүн? Документи полный бар. Документтери бар. Кызыл китеп, техпаспорт бүт бар, Жакшы. Мына жерге газ баллонду да уюштуруп коесуз. Кухня бурчунда окшойт, Кухня. Мына туугандар, үйдүн астын көрүп турасыздарбы? Огород. Бүт жерди уже одарып, даяр кылып коюпсуз го эккенге уже, Огородко жер кенен экен. Көрүп турасыздар мына сарайдын астында. Чыккан кык менен эле себип койткенсиз. Айтканда кык себилби? Себилген. Себилди, Былтыр себилген. Былтыр себилген. Быйыл уже эккенге даяр экен да? Быйыл күйүп даяр болду. Быйыл күйүп даяр болду. Жүрүң эми биз үйдү көрсөтөйүн. Мына үйдүн астыңкы тарабынан дагы сиздерге көрүнүшүн көрсөтөйүн. Мынакей. Кире бериши мындай жеңил конструкция менен баягындай кире бериш жасалыптыр. Үстү болсо мындай ак чатыр менен жабылган, үйдүн асты көрүнүп турат экен. Үй утепление болгон беке? Болгон. Жүрүңүздөр эми биз үйдүн ичине кирип бир сыйра көрсөтүп чыгайлы. Жалпы канча бөлмө чыгат? 5 бөлмө. Жалпы 5 бөлмө. Жакшы, бисмилла дейли. Охо, мына үйдү караңыздар, ремонтту. Мрамор сымал немелер экен мына. Көрүп турганыңыздардай, мрамор сымал обойлор жабыштырылып тур. Бул жер студийный кухня экен, Кухня. Чоң экен. Размер канча чыгат? 3,5-га 6 чыгат? 6. 3,5-га 6. Мына кухня төрүндө кухня эменде кухонный гарнитурлар коюлуп тур. Бул жерде отуруп чай иче турган жер экен. Мынакей, күнгөй бет. Көрүп турасыздарбы? Огород көрүнүп турат. Бул жерден кете турган нерселер барбы? Кете турган бытовой техникалар кетет. Калганы баары калат. Мебель калат. Мебелдер баары калат. Мына жерде эки жумшак эмерек, бул жагында чоң диван менен экен. Так, бул жагында эмне бар? Санузел. Бул жерде баягы стиральный машина тура турган бош жери, бул жагында болсо душевой кабина, даараткана да бар турбайбы ичинде, Бар. Теплый пол барбы? Бар, теплый пол. Теплый пол бар. Жакшы. Сонун. Бул жагында даараткана болду. Мынакей көрүп турасыздар. Кухнядан теплый пол бар. Кухняда да теплый пол бар. Асты ламинат болуп тура? Ламинат. Жүрүң эми. Үйгө кирип көрсөтө берели. Так, бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай 1, 2, 3, 4 эшик бар экен. Бир четтен баштап көрсөтө берели. Булар спальня экен,
Жаш балдар октоочу бөлмөсү. Канча бул жер? 3,5. 3,5. Мына ол неме болуп тургу баягы? Не деп коет эле? Жидкий обой. Жидкий обой. Жидкий обой менен, күн тие турган тарабында терезеси бар экен, 2 форточкасы менен. Отопление кандай сиздики? Отопление кое электин азыр. Отопление кое элексиз. Эме менен, печка менен. Жылый береби, э? Жылый берет. Болун эшиктерди ачып коесуң. Охо. Комнатада жашап жүрөт. Демек термозден үйдө, а? Термос. Так. Отопление жакшы болгон. Мунун тушунда дагы бир бөлмө бар экен. Бул жер ата-энелер уктоочу бөлмөсү. Бул дагы ошондой эле экен да, размери, а? Ошондой. Бирдей. Зеркальный размер экен. Көрүп турасыздар. Бүт нерсеси калат деди. Потолоктору бир кабаттуу эле мындай гипсокартон потолоктор болуптур. Ремонттору учурда жакшы экен, мынакей. Тушунда 2 бөлмө, мынакей. Биринчи мына жактагысынан баштайлычы. Бул жер чоң зал экен, а? Зал. Мынакей. Канча чыгат бер? 5ке 4. 5ке 4. Мына, көрдүңүздөр, бул жакта чоң мебель бар экен. Булардын баары калабы? Калат. Калат. Жакшы. Не себептен сатып атасыз аке? Шаарга көчүп атам, шаарга. Шаарга көчүп атасыз. Жакшы. Бул жагында коноктор бөлмөсү экен, а? Коноктор. Коноктордун бөлмөсү мынакей бир 10 киши отура турган андай стул менен бар экен. Жакшы. Үйдүн баасын канча деп атасыз аке, айтыңызчы? Баасын 40 деп атам. $40,000. $40,000 сурап атасыз. Алмашуу жолу барбы же жокпу? Жок, алмашуу. Алмашуу жолу жок. Биз эми үйдү көрсөтүп сыртка чыгып баратабыз туугандар. Сырттан мына сарайды көрсөтөлүчү. Бул жерде сарайда нелерди баккансыз, же нелер батат дегендей бир малжандыктардын санын айтыңызчы, канча нерсе батат? Сарайга 18 бука батат. 18 бука. Узун турасы канча bunun? 26. 26. Односторонний экен, демек, а? Бир тараптуу тизилеткен, а букалар, а? Үстүндө сен абалга канча батат? Чөп. 1000 түп баскам өзүм. 1000 түп батат. Кеңири. Кеңири баткан. Өзүм баскамда 1000 түп. 1000 түп батат. Мына, көрдүңүзбү? Пескалоктон салынып тур. Сонун үстү дагы бул жаңы эле окшойт сарай, а? Жаңы эле, буга да 3 жыл болду. 3 жыл болду. Мына жакта суу өтөт дедиңиз, а? Суу өтөт, поливной суу өтөт. Так, мына азыр эми пойлага суу келе эле экен да? Пойло. Мына жерден эле буруп кире бересиз. Өзүнүн эмеси бар, тип. Арыгы бар, а? Арык бар. Жакшы. Мына сарайды көрдүңүздөрбү? Мына ушундай сарай ар бир адамдын эле кыялы болсо керек. Негизи бир 10 баш саан уйгулуп алсаң, а? 10 баш. Галштинби, а? Не дедиңиз? Саан кармагам өзүм да. Саан кармадыңызбы? Канча батат мындай кеңири? Же толук толук кылганым жок, бир 5 мал. 5 мал. Мына сарайбы? Сонун асты стяжка болуп тур. Бул жактары мына силифтери куюлуп тур. Мына ол аштоолорундагы зыңкыйта бетон менен эле навсегда кылып куюп коюпсуз а бул жагын, а? Бетон. Мына жак кенен экен. Бир канча? 90. 90. Мына. Бул жерден мына чөп чөт. Көрүп турасыздар. Мен сен абалды да ушул жерден көрсөтүп коеюнчу мына. Мына сен абалды көрдүңүздөрбү? Жаман чоң. Астына лай басыпсыз, а? Лай басылган. Жакшы. Сонун. 1000 түп чөп. Мына ушул жердеги полный букага 18 букага бир жылга жетеби, бир кышка? Жетиш керек. Жетет, а? Жакшы. 2 эшиги бар экен, сыртка чыга турган. Мынакей. Сонун. 18 бука же 10 канча уй батат дедиңиз, а? 13 уй батат. Мына жерде навеси дагы бар экен, көрүп турасыздар. Бул жерде эми жайкы мындай загондор дагы бар экен. Кой кармасаңыздар да болот экен. Мына Арашан породасындагы койлорду кармасаңыздар болот. Бул жагында биринчи эшиги, нар жагында 2 эшик бар экен. Басыны $40,000 дедиңиз аба, а? $40,000. Кеми болобу? Сүйлөшөбүз. Мына төрүндө тоок гана окшойт, а мына? Тоок гана. Нар жагында жайкы дараткана турат. Мына ушул үй туугандар. Бул жак эми кошунанын чек-арасына келип калдык. Жерди оодарып бүт эле экенсиз, а? Съемканы бүтүп жардамда берип коёмбу дейм, а? 1-2 саат. Кандай дедиңиз? Жакшы. Негизи мына жактардагы жашылдандырып, же болбосо кошумча курулуштарды курсаңыздар болот экен. Очок канан, навес, машинага гараж деген сыяктуу нерселер курсаңыздар болот. Мына жакта чоң прожектор дагы бар экен. Үйдө өзүңүздөр көрүп турасыздар. Зыңкыйта салып тур. 2 конверттүү деп койсок да болот экен. Мына ол пешене тарабы ушундай салынган. Суу кандай суу маселеси бар экен сиздерде? Суу өзүм чыгарган бердим. Немеби? Баягындай. Скважина. Скважинабы? Иштеди, а? Какшайып? Автомат коюлган. Орозобузда болсом бир ичип кетет элек да. Охо. Мына караңыздар,
Мына. Полный напору. Мына полный напор. Мал, жан, көчөт бүт жетет. Бардыгына Жетет, а? Ушу менен эле сугарып коесуз полный, а? Кышын жайын эле суу өзүбүздө. Жакшы. Негизи таза суу бар экен. Үйгө да киргем? Үйдө бардыгы. Үйдө бар. Биз эми жыйынтыктай берели туугандар. Үй 11-ге 10 салынган экен. Участок 12 сотук дедиңиз, а? 12 сотук. 12 сотук. Бул жакта болсо 6-га канча дедиңиз? 20. 6-га 20 сарай. Эми уй багастарбы, кой багастарбы, кыскасын айтканда чоң сарай дагы бар экен. Үстүндө 1000 түк пресс бата турган мындай сеновал дагы бар. Астында навес. Бул деле бир 4-кө 20 чыгат окшойт, а? 20. 4-кө 20 чыгат окшойт. Эми астыларында кошуп алсаңыздар, анда өтө эле чоң сарай боло тургандай. Негизи үй сонун экен. Участокта көрүп турасыздар, 4 бурчтук лис менен тосулган. Бул тарабынан мисалы суу агат экен. Мындай көлө-көлө турган бактар дагы бар экен. Үйдүн ичинде санузел бүт бар экен. 4 бөлмө, кухня менен 5 бөлмө, санузелдери менен бир семья менен аябай жакшы жашай турган сонун үй экен. Басыны 40 000 доллар деп айтты, өзүңүздөр да уктуңуздар. Дареги болсо ошол Бишкек шаарынын батыш тарабында Сокулук районуна караштуу кайсыл айыл байке? Первомайский айылында жайгашкан. Өтө тынч жерде экен. Жакшы документтери баары бар. Басындагы өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес, орточо суралып атат. Негизи азыр эми мындай үйлөрдү салып, мындай эме кыла турган болсоңуздар, жакшы эле тыйын кетип калат. Мына ушул үйдү колдон чыгарбаңыздар, сонун экен. Көчө түп-туш кирип эле үйгө кирип кетет экенсиздер. Мына караңыздар, сонун. Байке сизге да содаңызды берсин. Жакшы сатылып кетсин. Алган адамга дагы жакшы ак өргө болсун демекчибиз. Ийгилик барыңыздарга.